6 дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна карата даярдык өз нугунда жүрүүдө. Лейлек районунан Кыргыз элинин улуттук баалуулуктарын чагылдырган уус чеберлердин кол эмгектери даярдалууда. Алардын арасында кийизден жасалган буюмдар менен катар өзгөчө көп эмгекти жана кылдаттыкты талап кылган курак буюмдары да бар. Кол өнөрчүлөр тобу масштабтуу иш-чарага 2 айдан бери тынымсыз даярдык көрүп келишет. 2 айдан бери ушул аракеттерди жасап кол өнөрчүлүктөн биздин улуу муундардан, ата бабалардан калган өнөрдү аздеттеп, аларды сактап, аларды жаш муундарга өткөрүү максатында түрдүү кол өнөрчүлүктүн багытында иштеп жатабыз. Мына ушул жерде тургандай биз эң биринчи баш кийимдерди жасап, алардын ичинде мына ушундай аялдар кие турган баш кийимдерди жасап атабыз. Андан тышкары шырдактарды жасап атабыз. Биздин эң негизгиси Лейлек районунун кол өнөрчүлөрү килемчилик багытында кылым карткан кыргыз килеминин арабы түрүндөгү түктүү килемдерди көлөмү чоң, ошондой эле көлөмү кичине столдорго кое турган, машиналарга чехол кылып сала турган түрдүү килемдерди жасап аракеттенип жатабыз. Көчмөндөр оюнуна дүйнөнүн болоң бурчунан коноктор чакырылгандыктан кол өнөрчүлөр тобу туристтер үчүн сатып алууга ыңгайлуу өлчөмдөгү баалуу белектерди жана кол эмгектерин да камдап жатышат. Негизги максат чет өлкөлүк конокторго кыргыз элинин маданиятын, каада салтын жана улуттук колоритин кол өнөрчүлүгү аркылуу таанытуу. Биз атайын туристтер үчүн ыңгайлуу болуш үчүн ушундай бир атайын кичинекей сидушкаларды жүндөн жасалган, килемден жасалган, андан тышкары атайын ушундай бир сумкалардын ар түрдүү формада, ар түрдүү багыттагы сумкаларды дагы жасап, эми кээ бирлер белек үчүн ушу Кыргызстандан алып кетейин деп ниет кылса керек деп атайын кыргыздын оюу чийлери түшүрүлгөн мынандай ушул косметика салгыч, ошондой эле кошелек формасындагы ар түрдүү мындай кошелектөрдү дагы жасап жатабыз. Өтө эле көптөгөн жай намаздарды, килемдерди, жалаң эле бул эмес, термечилик менен да алектенебиз. Термечилик боюнча термелерди согуп, термелерден жасалган буюмдарды көбөйтүп, ал эмес кийинки мезгилдерде баягы ден соолукка жакшы болгон ушундай үйгө кийүүчү тапичкелерге чейин жасап, аларды жаштарга үйрөтүп, бүгүнкү күндө аябай кыздуу даярдыктар болуп атат. Көчмөндөр оюну Кыргыздын улуттук мурасын дүйнөгө таанытууга чоң мүмкүнчүлүк. Лейлектик кол өнөрчүлөр да өз эмгектери аркылуу Кыргыздын салтын, маданиятын жана кол өнөрчүлүгүн чет элдик конокторго тартуулоого камынышууда. Алар даярдаган буюмдар улуттук баалуулуктардын белгиси катары коноктордун кызыгуусун арттырат деген ишенимде. Фарида Обайдуллаева, Бакыт Саитов, жаңылыктар. Эттен баштап кайчу менен